Қараңғы тұтқы. Соглашайся. Baştan başla. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Meyrimdu jana rayimdu jaratkan Allah'ın isminden başlayın. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı bizim Facebook jana Instagram paraqçabızdan bugün azыр şu tapta görüp жатқан жалпы көрөрмандар, ошонун катары эле жалпы жумурай журтубуз, элибиз, мусулман бир туугандарыбыз, жалпыңыздарды Алла Таалам Рамазан айындагы ошол туткан орозоңуздарды кабыл кылсын. Иншалла кандай гана тилек максаттар болгон болсо орундатсын. Белгилүү себептер менен орозо кармай албай калган мекендештерибизге дагы Кудай Таалам иншалла тез аранын ичинде орозо кармаганга насип кылсын. Ооруп аткандарга Алла Таалам шифа берсин. Дегелер ошол карантин күнүндөбүз, үйдө олтуруп атабыз. Ушул азыркы илдеттен, оорудан, өзгөчө коронавирус деген оорудан Алла Таалам адамзатты тез аранын ичинде айыктырсын. Алла Таалам баарыбыздарга жакшылыктарын берген болсун. Урматтуу агайын туугандар, бүгүн дагы сиздер менен түз эфирде буюрса мына сабагыбыз исламдагы бир туугандык жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Мен бүгүн ошол бир туугандыктын башка бир ракурстан караганга аракет кылайын деп атам. Себеби чындыгында ынтымак керек болот бүгүнкү күндө. Ынтымак, биримдик, достук, бир туугандык сезим өзгөчө бизге бүгүн аба менен суудай керек болуп турган учур. Себеби баардык нерсе жетиштүү болуп туруп, материалдык мүмкүнчүлүгүң бар болуп туруп, балким жей турганга жерге тамагың болсо, жашаганга мекениң болсо дагы, үйүң бар болсо дагы, бирок ынтымагың жок болгон болсо, ал жерде жашагандан бир эч кандай бейиштей же болбосо бир рахаттанып жашай албайсың. Тескерисинче бир тозоктой бир жашоо болот деп айтабыз. Себеби дайыма ынтымак жок жерде берекет да болбойт, ынтымак жок жерде тынчтык да болбойт. Ошондуктан бүгүн деги эле жалпы адамзат баардыгыбыз ынтымакка муктаж болуп аткан учурубуз. Андыктан Хужурат сүрөсүндө Алла субханаху ва тааля ушинтип айтат: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иннамал муъминуна ихва фааслиху байна ахавайкум. Чындыгында момун мусулмандар бир туугандар дейт. Андыктан бир тууганыңардын арасындагы мындайча бир туугандардын ортосун жараштыргыла. Мындайча эгерде бир араздаш болгон болсо, аны тез аранын ичинде жойгонго аракет кылгыла дейт. Sen başka bir emede sen jamandыкты ушундай тосуп ал сени менен чын дилден дос болсун дейт Алла Таалам. Демек жамандыкты да ушундай тосуп алышыбыз керек болуп атат. Ал жамандык да барып биз менен дос болсун. Жамандык жакшылыкка айлансын. Келиңиздер, бир туугандык дегенде балким кандаш бир тууган, ошол эле диндеш бир тууган деп айтабыз, бөлөбүз. Биздин устаздар айткандай, мусулмандарда көрө албастык жана душмандыкка себеп боло турган нерсе, бир туугандыкты жок кыла турган нерселерден 3 нерсесин айтат да, дайыма устаздарыбыздын окуган китептеринде ушуну укам. Биринчиси ушуну айтат, тарапкерчилик деп айтат дейт. Бир тараптуу, дайыма тарапкер болуу. Биздики деген, меники дегендей бир тараптуу болуп, катуу карманып, анан ошону эң жогору тутуп, ошол тарапкерчилик адамды жок кылат дейт да. Мындайча ошол адамды бир тараптуу кылып, ынтымагын ыдыратып, бир туугандык сезимди жок кылган бир вирустардан бирөөсү дейт, коркунучтуу вирустардан бирөөсү. Экинчиси ал-инат. Экинчиси дагы бул өзүнүкүнөн башка эч кимди кабыл албоо деген нерсе. Көгөрүп өзүнүкүн гана кабыл алып, өзүнүкүн гана туура деп эсептейт, башка эч кимдикин туура деп эсептебейт. Мына ушул жагдай бул учурдагы өзгөчө бир мындай эске алып кое турган, маани бериши керек болгон учурлардан бирөөсү. Бул дагы бүгүн биздин
момундук бир туугандыгыбызды бузуп жаткан көрүнүштөрдөн бирөөсү болуп эсептелет экен. Андан кийинки дагы бир өзгөчөлүктөрдөн бар. Ал дагы болсо аль-хасад деп айтат, көрө албастык. Көрө албастык дагы бул дагы өзүнчө бир чоң бир оору. Бүгүн коомдогу мусулмандардын арасында, өзгөчө момун мусулмандардын арасында ушул нерсе абдан күчөп атат. Адамдын бир ийгилигин көрө албай атабыз, кылып аткан жакшылыгын көрө албайбыз. Балким өзүбүздө ошол нерсе жок, бирок эмнегедир тигинин ошол бир тууган мусулман бир тууганыбызда да болушун каалабай атабыз. Мына бул дагы туура эмес нерселерден бирөөсү болуп эсептелет экен дейт да. Ошондуктан урматтуу агайын туугандар, биздеги ар тараптан алганда коомдук жашоодо бул нерселер уу болот экен да. Устаздар, аалымдарыбыздан ушул бир туугандык жөнүндө кеп кылган учурда көптөгөн китептерде анан өзгөчө мындай мен дайым эле айтып келем, аалым устаздардан баарынан Алла ыраазы болсун. Пайгамбарыбыздан баштап, анан сахабалар, андан кийин аалым устаздардын бүт баардыгына Алла таалам ыраазы болгон болсун. Ушунун ар бири ислам дининин өнүп өрчүшүнө, өнүгүшүнө абдан зор салымын кошушкан. Ошо аалымдарыбыздан дагы Бедиузаман Саид Нурси аалым устаздардан бирөө, ошол аалым устаздардан дагы ошол чоң аалымдардан ушул киши дагы ушул бир туугандык жөнүндө атайын кат жазып, бир туугандык жөнүндө өзүнчө бир чоң китебинде орун берген. Чыныгында бүгүнкү биздин мусулмандардын артта калып аткандын бирден бир себептери, ошол эле учурда бүгүнкү күндө мусулмандардын дагы ар тараптан өнүгө албай аткандын бирден бир себептери ушул бир туугандыктын жоктугунан, ынтымактын жоктугунан. Себеби ошол бир туугандыкты, момун мусулмандык сапатыбызды бузуп кое турган нерселер ошол тарапкерчилик болуп атат. Ар ким өзүнүн пайдасына тартууга аракет кылат. Ошол эле учурда өзүнүкүнөн башканы кабыл албаган бир жак бар. Ошол эле учурда үчүнчү бир жак бар, ал дагы көрө албастык деген оору менен ооруган бир жак бар. Бул оору, көрө албастык абдан чоң бир оору. Кудай сактасын. Пайгамбарыбыз абдан көп хадистерде айткан. Алла таалам субханала тааля Курандагы көптөгөн аяттарда белгилеген, бунун барар жер, алып барар жер тозок экенин айтып атат да. Бирок негизгиси мен айткан нерсе бул көрө албастык бүгүн мусулмандарда бар. Мусулмандын башка бир мусулманга көрө албастыгы бар. Абдан жакшы ийгиликке жеткенге аракет кылат. Өзү жеке болсун, же болсо шахс маанавий деп айтабыз, руханий маанавий бир инсан сыяктуу болуп, биргелип бир бүтүн дене сыяктуу иштеген бир топ бар, жамаат бар деп айтайлы, же бир уюм бар. Бул дайыма ийгилик коштойт, коомдо ар кандай жакшы нерселерди, жаңы инновациялык болсун, мейли диний жактан, коомдук жактан салым кошконго аракет кылат. Бирок эмнегедир аны кээ бирки мусулман бир туугандар аны көрө албайт. Эмнеге дегенде, андай акча менде деле болсо мен деле кызмат кылмакмын да дейт. Бирок аракет кылса аларда деле болот негизи. Бирок ушунчалык деңгээлде бул бир бүгүнкү күндө коомдук бир оору болуп эсептелинет. Демек ошол ар тараптан алганда дагы 5 негиз менен бир бүгүн ушундай көрүнүштүн зулумдук экендигин, зомбулук экендигин, бир туугандыкты жок кыла турган нерселерден экендигин далилдегенге аракет кылабыз иншалла. Биринчиси, акыйкат жактан, чындык жагынан алып караган учурда дагы бир зулум болуп эсептелет. Эмнеге дегенде, чын акыйкатта мисалы үчүн деле пайгамбарыбыз деле өзүнүн хадистеринде мусулмандарды бир денеге окшоштурат. Ал дененин кайсы бир жери ооруган болсо, дененин башка бир мүчөсү дагы сезет деп айтат да. Мисалы үчүн колуңузга кичинекей ийне кирсе, же болсо бутуңуздун бир жери кесилип кеткен болсо, зырттеп бүт баштан баштап бутка чейин бүт бар дене зыркылдап ооруйт. Кадимкидей баардыгыбыз, тилибиз айтат ооруду деп айтат. Мисалы үчүн көзүбүз кадимкидей дене, табыз эме болуп калышы мүмкүн. Кыскасы, дененин баардыгы сезгендей эле бул акыйкат жак, чындыгы ошондой экен. Мына ошол жактан алганда дагы бир туугандыкты буза турган көрүнүштөр бул зулумдук болуп эсептелет экен. Кандай эле, мисалы үчүн бир кемеде 9 жакшы адам бар дейт. Бир кемеде анан бир кылмышкер бар. Мына ошол анткени бир ошол кемени эч качан сырттан турган мен же башка бир адам чөктүрө албайт. Эмнеге 9 жакшы адам бар, анан бир кылмышкер же бир жаман адам бар. Же болсо тескерисинче 9 кылмышкер, бир жакшы адам бар болсо дагы, ол кемени чөктүргөнгө биздин укуктук жактан дагы, инсандык жактан дагы акыбыз жок. Ал жерде бир адам бар.
күнөөсүз бейкүнөө бир инсан бар. Ошондон ошондой эле анткени бир мусулманда дагы балким 4-5 бир жат көрүнүш, жаман сыпаттар болушу мүмкүн. Мисалы үчүн адам сөгүнүп сүйлөйт, адам арак ичиши мүмкүн. Бир адам дейли мисалы дейли дайыма бакырып, таарынтып көңүлүн оорутат болот. Бирок ал адамдын 20 ашуун толгон токойда жакшы сыпаттар болушу мүмкүнбү? Ооба. Анда эмне үчүн ошол жакшы сыпаттарын көрө албай атабыз? Эмне үчүн биринчи эле орунда эле анын терс жаман сыпаттарын көрүшүбүз керек экен? Демек келиңиздер, мен бүгүн ошол бир туугандык жөнүндө кеп кылып атам. Бир туугандык дегенде момун мусулмандар бир туугандык Куранда айткан деп баштадык. Жана бул нерсени мен башкача бир ракурстан, башка жактан бүгүн караганга аракет кылайлы. Бир эки кемчилдиги үчүн кеме бир эки баягы кылмышкер бар деп кеме чөктүрүлбөгөндөй эле ошол мусулман бир тууганыбыздын дагы 3-4 терс көрүнүшүнөн улам ал адамды биротоло жүрөгүбүздөн чыгарып коюу бул зулумдук. Бул акыйкат жагынан алып караганда, инсандык жактан алып караганда, мусулмандык эмеге эрежеге салып караганда, пайгамбарыбыздын сүннөт жолу менен караганда дагы дурус эмес, зулумдук кылган болот экенбиз. Эмне пайгамбарыбыз анткени эмес. Пайгамбарыбызга кандай гана адамдар келген эмес. Пайгамбарыбызга кандай гана зыян берген инсандарды кечирген инсан болгондо. Бүгүн деле ошондой пайгамбарыбыздын урпактары, пайгамбарыбыздын үммөттөрү бар. Мен өзүм күбө болгон аалым устаздар, аалым Алла Тааланын жолунда жүргөн улуя инсандар, Алла Тааланын жолунда салих кулдар бар, пенделер бар. Кандай гана жамандык кылбасын, ушинтип айткан сөзүн күбө болдум. Мен жакында ичим жылыды. Мен ушунчалык кылган зордук, баягындай зулумдугуна бүт бардыгын азыр эч кандай көңүлүм албаймын. Эртең бүрсүгүнү дагы бир чүр келеме ал кечириши керек болгон болсо, андан барып бул неме үчүн деле бүт кылган жамандык үчүн дагы бүт көздү жумуп туруп кечирем деген инсандар бар да. Ошондуктан бул экинчиси сүйүү менен душмандык бири-бирине терс карама каршы нерселер. Ошондуктан күн менен түн сымалында эгерде сүйүү бир жүрөктө көп болсо, сүйүү дегенде бирөөнү сүйө билсек, мисалы үчүн бул бир гүл да, бул жакшы бир нерсени, могул гүлдү ошо гүлдөй назар менен карай билсек, мисалы үчүн, анда эмне болот деген нерсе. Мунун бир мыйзам эмеде, эгерде дейт сүйүү бир жүрөктө көп боло турган болсо, бир инсандын жүрөгүндө, жан дүйнөсүндө ушундай бир анын табият абалын алып келип койду. Баардык нерсени сүйүү көз карашы менен карайт. Баардык нерсеге ушунчалык деңгээлде позитивдүү оң көз караш менен карайт. Анда ал адам, ошол адамдын жүрөгүндө душмандык, салыштырмалуу душмандык дагы мындай айтканда чыныгы душмандык болбойт экен дагы, бул дагы жасалма бир душмандык болот дейт. Же убактылуу душмандык болот дейт да. Бирөөгө болгон көрө албастыгы, бирөөгө болгон душмандыгы убактылуу, чыныгы, акыйкый эмес, балким бир айтканда аз эле убакытка чейин кала турганчалык деңгээлдеги эле бир эмне көрө албаскча душмандык болот дейт. Хадисте пайгамбар хадисинде айткандай, 3 күндөн ашуун момун мусулман адам бири-бирине таарынбасын дейт. Туурабы? Туура. Нафс менен болгон таарынуу айтылат. Эгерде Алла Тааланын ыраазылыгы үчүн деп таарынуу, бул башка маселе. Алла Тааланын ыраазылыгы үчүн деп Кудайдын жолунда таарынган болсоңуз, ансыз деле сиз жүрөктөн кабыл албайсыз дегендик ал нерсени. Сиз аны бир кемчилдиктүү бир эме катары, кек сактоо катарында карабайсыз. Аны унутасыз, колдон келишинче аны жеңгенге аракет кыласыз. Дуаңызды дайым ал үчүн дуа кыласыз, мисалы үчүн да. Бирок бул жерде жана нафс аралашкан таарынууну айтып атам. Ал мени мынтип карап койду, бул мени мынтип койду, чай бербей койду, тигинтип койду, кече күнү катуураак сөз айтып койду деп мындай нафс калдырган таарынуу 3 күндөн ашпасын деп. 3 күндөн ашкан болсо ал душмандыкка айланат. Шайтан дагы тереңдеп келет, дагы тереңдеп келет. Мусулмандардын арасындагы ынтымак бүгүн керекпи? Керек. Керек болуп аткан болсо, анда биз ушу таарынуу деген орундан алысыраак болойлу. Андан сырткары, эгерде жүрөктө сүйүү, мухаббат толук орносочу, бир инсандын жан дүйнөсүндө, жүрөгүндө дүйнөгө болгон сүйүүсү, табиятка болгон сүйүүсү, ар бир нерсени мындай позитивдүү оң көз караш менен карайт да, мындай сүйүү назары менен карайт да. Пайгамбарыбыз болуп, пайгамбар ушундай болгон инсан болгондо, ар бир нерседе бир сонун нерселерди чыгара билген да, жакшы нерселерди, кооздуктарды. Ошондой бир сүйүү көз эмес толук менен орносо, бирөөгө болгон душмандык жасалма убактылуу гана болот дейт да. Ошондуктан же болсо таптакыр болбойт. Анткени бир туугандыктын эки түрү бар дегендей, биринчиси инсандын биологиялык бир туугандыгы, атабыз, энебиз бир болгон бир туугандык бар. Ал деле учур келгенде таарынасың, балким жинденесиң,
балким уруш талаш болуп кетет, бирок канча да бир тууганың да, биологиялык бир тууганың да бар, энең бир, атаң бир, кечиресиң мындайча айтканда. Табият ушундай болгон. Бир ган эмеден жаралгандыктан, Алла Таалам ушундай насип кылгандыктан атынан баары бир кечиресиң. Мен түшүнө албайм кээ бир кечире албаган инсандарды да, бирок бир тууган арасында болушу мүмкүн. Материалдык кызыкчылыктын аркасынан урушуп талашкан болушу мүмкүн. Болбогон нерсенин аркасынан араздашышы мүмкүн. Бирөөлөр себептүү араздашып кетиши мүмкүн. Бир тууганбыз, баары кечиресиң. Экинчи бир туугандык бар, бул да ыйман бир туугандыгы бар. Биздин динибизде өзгөчөлөнгөн жак, бул өзгөчө бир орунга ээ болгон ыймандын бир туугандыгы. Кээ бир учурларда келгенде сенин биологиялык бир тууганыңа караганда ошол ыймандаш болгон бир тууганыңдыкы да жогору тургандай сезилет да кээдечи. Ошондуктан мисалы кичинекей таштарды Каабадан жана Ухуд тоосунан жогору көрүү кандай акылсыздык туурабы? Кичинекей жөнөкөй таш бар, сиз аны Каабадан, кара таштан дагы жогору көрүп атасыз. Же Ухуд тоосунан да жогору көрүп атасыз. Акылга сыябы? Жок. Неренде анын Каабанын жана Ухуд тоосунун тарыхый бир баалуулугу бар, тарыхый бир ыйыктыгы, же болбосо тарыхый бир пайгамбарыбыз баса белгилеп кеткендиктен алдын өзгөчө бир орду бар динибизде. Эмне үчүн муну айтып атам? Ухуд тоосунан жогору көрүү кандай акылсыздык болгондой эле, ошондой эле ыйман бул Кааба өкүмүндө болсо, ислам Ухуд тоо өкүмүндө. Эми пенделик кээ бир майда таш өкүмүндөгү кемчиликтерди Кааба жана Ухуд өкүмүндөгү жакшы ыйман, мусулманчылык сыпаттарынан жогору көрүү дагы же көрбөй коюу дагы кандай акылсыздык дейт. Мисалы үчүн ыйман менен ислам бир адамдагы ыйманы, бир адамдын мусулманчылыгы, намаз окугандыгы, орозо кармагандыгы, Аллахын бир деп аткандыгы, мисалы үчүн бул Каабанын Ухуд тоосунун өкүмүндөй чоң нерсе болуп аткан болсо, ал эми адамдын кемчиликтерин майда таштай деп атпайбызбы? Эми ошо майда таштагы кээ бир сымал болгон адамдын кемчиликтерин сен алып туруп Кааба таштан да жогору, же болбосо Ухуд тоосунун дагы мындай тарыхый жактан да жогору деп көрүп аткан болсоң, кандай акылсыздык болгондой эле. Бир инсандын дагы майда барат биринекин кемчиликтерин дагы карап туруп, анын бүтүндөй мусулмандык, момун мусулмандык эмесин, анын Алла Тааланын кулу, пайгамбарыбыздын үммөтү болгонун баарын көз жумуп туруп, жүрөгүңдөн чыгарып туруп биротоло ага печатты коюп, мындайча айтканда, болду, бул менен экинчи бүттү, жүрөгүмдөн чыгардым, мен ушумун, бир жаман көрсөм жаман эме кыламын, анан кийин бул менин душманым болот кыяматка чейин дегендей сыяктуу абалга кирүү, бүгүн бул нерсе болуп атат, урматтуу агайындар, өкүнүчтүүсү бүгүн ушул нерсе болуп атат. Бул эң жаман көрүнүш. Эмне үчүн өнүгө албай атабыз? Мына ушул себептен өнүгө албай атабыз. Эмне үчүн алдыда боло албай атабыз? Эмне үчүн биримдиктүү боло албай атабыз? Эмнеге бир Кудайдын пендесибиз дейбиз, пайгамбарыбыз бир дейбиз? Мына карап көрүңүздөр. Кыблабыз бир дейбиз, китебибиз Кураныбыз бир дейбиз, мисалы үчүн да. Жада калса мекенибиз бир дейбиз, Кыргызстан дейбиз. Кээ бирлер жашап аткан областыбыз да бир дейбиз, мисалы. Айылыбыз да бир деп келип туруп, анан бири биленен эме дейбиз, анан кийин бөлүнүп чарылып калабыз да. Мындайча айтканда толтура бириге турган бирлер көп экен да, анан биринен айырмачылыктар бар экен. Анын бою бир аз узунураак, балким ал бир эки диплом көбүрөөк мурда алган, балким 5-10 китеп көбүрөөк окуган, балким дагы башка. Бирок бул нерселер бизди бөлүнүп жарылууга, душман болууга, же болбосо таптакыраны кабыл албай коюуга деген нерсеге алып барбаш керек да негизи. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандарыбыз, негизинен бир туугандык темасын биз аят хадистер менен айткан учурда абдан чоң бир кенен бир тема болот, бирок келиңиздер дагы бир башкача жагынан карап көрөлү иншалла. Ыйман биримдикти талап кылат. Мисалы үчүн аалымдарыбыздан, устаздарыбыздан ар экөөңөрдүн жаратуучуңар, пайгамбарыңар, кыбла, мекен, тилиңер бир дегендей эле душмандыкка эч кандай себеп жок деп айтат да. Душмандыкка алып барган нерселер жөргөмүштүн желесиндей болот экен. Бекем эмес, араң эле турат дейт. Ошондуктан адамдын назары менен караганда, албетте, эгерде жөргөмүштүн же чымындын назары менен карасаңыз, жөргөмүштүн желеси абдан эң кубаттуу, эң күчтүү желелерден бирөөсү болуп эсептелет. Бирок чоң инсандын денесиндеги түзүлүшү менен, көз карашы менен карасаң, жөргөмүш кичинекей бир жагы бар. Жөргөмүштүн желеси канчалык алыс болгондой эле, душмандыкка алып бара турган нерселер да жөргөмүштүн желесиндей бекем эмес, араң эле турат дейт да. Ошондуктан этиятташыбыз керек экен. Үчүнчү, бир жактан алып караганда, адилеттүүлүк жагынан караганда дагы бир туугандыгыбызды жок кылып, таарынып, ынтымакты бузуп, ыдыраганыбыз бул зулумдук болот. Эмне жактан? Эгер адилеттүүлүк жагын карасак,
Эч бир жан башка бирөөнүн акысына кирүүгө акысы жок. Адилеттүүлүк жактан карай турган болсок, эч бир инсан башка бир инсандын акысына киргенге анын эч кандай укугу жок. Алла таала мындай укукту берген эмес. Мисалы үчүн барып муну сен токмоктой бер, мунун малын урдай бер, мунун мисалы үчүн күчтүү болгон болсоң аны жанчып, былчытып жок кыла бер деп айткан эмес. Адилеттүүлүк жагынан караганда дагы укугубуз жок экен. Bir atanın günөөсү менен баласы эсепке тартылбайт. Эгер атада күнөө болгон болсо, атанын күнөөсү өзүнүн эмеси менен кыяматта өзү эсеп кысап коет. Ошондуктан bir insandын жүрөгүндө сөзсүз түрдө жаратканга болгон сүйүүсү күчтүү болсун деп айтабыз. Мисалы достун досу дос болот деп айтабыз. Туура. Достун досу дос болот. Bir göz aynan көптөгөн көздөр bir адамдын айынан деп атабыз да. Bir gözdүн айынан көптөгөн көздөр сүйүлүшү мүмкүн. Bir уруудан, bir үй бүлөнүн, bir элдин, bir үммөттүн ичинен bir мусулман адамдын кылган жакшылыгынын айынан ошончо башка дүйнөдөгү элдердин бардыгы ошол элди же ошол диндин өкүлүн же ошол үй бүлөнүн мүчөсүн адамдар жакшы көрүп калышы мүмкүн, сүйүшү мүмкүн. Эмнеге? Кылган жакшылыгы үчүн. Ошондой эле тескериси дагы бар. Bir адамдын кылган кылык жорук жамандыгы үчүн бир гана өзүн эмес, анын үй бүлөсүн, анын балким артындагы адамдарын, досторун, элин, улутун кээде мисалы үчүн дейле жаман көрүп калышы мүмкүн дүйнө эли. Ошон үчүн абайлашыбыз керек экен. Сахабалардын өрнөгү ушундай болгон. Ярмук согушунун акырында 3 сахабанын эмесинин окуясы катыбай ушунчалык деңгээлде дастан сыяктуу айтылат да ислам тарыхында. Булар бир туугандыктын эң туу чокусун көрсөткөн. Чыныгы бир тууган ким десе, бир устаздардын аалымдардан бир айткан экен дейт. Кыямат кайым болгон учурда бардыгы өзүнүн ата баладан, бала атадан, ападан качып калган кыяматтагы учурда, соомунан алып калбасын деген учурда кел деп бейишке sen birinci giriniz, siz birinci giriniz деп жол көрсөтүп, келиңиз сиз биринчи өтүңүз деп айта билген инсан чыныгы Алланын жолунда бир тууган деп айтат дейт да. Биз бүгүн бул жашоодо ушундай бир сезимге ээ болуп атабызбы деген суроо келет. Сөз менен балким кээде жүзүнө карап күлүп, артынан ар кандай ушак айын сөздөрдү айтып, жамандап, анан кийин бул ушундай эле деп жүзүнө келген учурда айтпастан кылган эки жүздүү бир мамилелердин айынан бүгүн чындыгында биз өксүп, ошонун айынан биз алсырап келатабыз да. Адам баласы билип турат, ошону жаман көрөрүн билип турса деле, ал атайын аракет кылып жакшылык кылайын десе деле, тиги бир жылмайып туруп артынан жаман сөздөрдү айтып, жаман нерселерди жайып, ушак айыңдар таратып, жалаага жаап баргандай кылган болсо, бул чындыгында ошо бир туугандыкка сокку берген чоң бүгүнкү коронавирус жолдо калат, андан да чоң бир вирустардан бирөөсү да. Ошондуктан ошол 3 сахабанын окуясы бизге абдан чоң бир жакшы бир өнөктүү мисал. Ошол согуштун акыркы учурунда өтө жарадар болгон 3 сахаба, биринчиси Харис радиаллаху анху, Акрима, андан кийин Аббас радиаллаху анху. Мына ушул үчөө өлүм төшөгүндө мындай согуш майданында ушунчалык жарадар болуп өлө турган абалга келди, бирок суусады дейт да. Анан ушунчалык деңгээлде алардын бир туугандык сезими күчтүү болгон эле аны көрсөттү дейт. Бир сахаба келип сураса, биринчисине келип суу деди дейт. Сууну чуркап барып бир жерден таап келип берейин десе, жанындагыга көрсөттү дейт. Харис Икримага көрсөттү. Икримага барып мына берейин десе, жок, менде суу ичким келип атат, бирок Аббаска бер деп айтат дейт. Анан Аббас радиаллаху барып ага берет. Аббаска барганга чейин Аббас кайтыш болуп кетет. Шейит болот. Андан кийин артынан чуркап келип эле Хариске келет, Икримага келет, Икримага келсе ал дагы кайтыш болуп кетет. Анан биринчисине келип суу деп аткан Харис радиаллаху анхуга келсе ал дагы кайтыш болуп кетет да. Сууну натыйжада эч ким ичпей калат. Бирок булар чыныгы бир туугандыктын бир гана өзүн эмес, өзгөнү ойлогондо, жашаш үчүн эмес, жашатыш үчүн жашоо деген нерсе бийик туткандыгын булар далилдеди. Менимче бул тарыхтагы эң мыкты бир өрнөктүү мисалдардан, болгон окуялардан. Ошон үчүн устаздар айткандай, силерге эмне болду? Эгерде бир адамды сүйбөсөңөр, анын
деле жана туугандарын дагы жек көрөсүңөр. Анын досторун, же болбосо анын балдарын, үй бүлөсүн жана туугандарын да жек көрөсүңөр деп катуу жинденген, катуу нааразы болгон бир өзүнүн жазууларын жазган аалымдарыбыз бар экен да. Ошондуктан 4-жактан алып караган учурда сен өзүңдүн тутунган жолуңду изилдеп көрүп, туура дегенге акың бар. Урматтуу бир тууганым, өзүң кандай жол тутунган болсоң, диндин жолунда, Курандын жолунда, пайгамбарыбыздын жолунда, өзүңдүн коомдо ордуң бар болгон болсо, ошол жолуңду туура дегенге акың бар. Бирок бир гана туура жолдо мен ганамын, менин гана жолум туура, калгандардын баардыгы адашкан жолдо, калгандардын баардыгы тозокко барат дегенге эч качан же менин досторумдун гана жолу туура деп башкалардыкы бар адашкан деп айтканга эч качан акың жок. Эмнеге дегенде ал башкалар деле ошол эле Алланын ыраазылыгын, ошол эле пайгамбарыбыздын сүннөт жолун жолдогонго аракет кылып, колдон келишинче таквалык кылып, колдон келишинче мекен сүйөр инсан катарында, патриот инсан катарында кызмат кылайлы деген жакшы тилек менен жүргөндөн кийин, алардын дагы Кудай Тааланын алдында сооптуу иштери бар. Ким туура экендигин бир Кудай билет, Кудай Таалам билет. Ошондуктан ар бир адам өзүнүн карманган жолун туура деп эсептегенге акысы бар, бирок башканыкын меникинен төмөнүрөөк, биздикинен жаманыраак, алардыкы адашкан, алып бара турган жол тозок деп айтканга акысы жок деп айтабыз. Демек, бул баарыбызга ушундай эреже болсо, элестетсеңдер, ушуну дүйнөдөгү бүт мусулмандар ушинтип ойлосо эмне болмок? Жардам руху мыкты болмок, бири-бирине болгон карым-катнаш, бир туугандык руху кандай сонун болмок мисалы үчүн. Бул дагы өзүнчө бир жакшы бир сабактардан экен. Ыраазычылык. Айнур ридо, ыраазычылык көзү. Эч бир кемчиликти көрбөйт. Эгерде бир көз ыраазы болгон көз болсо, эч качан кемчиликти көрбөйт экен. Эгерде бир көз, бир инсандын көзү шек күмөндүү, нааразымын, күмөн санаган, жинденген, жаман ойлуу көз боло турган болсо, же болбосо жүрөк боло турган болсо, анда эч качан ал жакшылыкты көрө албайт. Жакшы нерсени да көрө албайт. Дененин мүчөлөрү, бир окуяда ушундай айтылат, дененин мүчөлөрү өз ара сүйлөшүп келгиле дептир. Көз, кулак, тил, тиш, кол, бут, бүт бардыгы. Бардыгыбыз негедир ашказанга иштейт окшойбуз. Карасаң ашказан жөн эле жатат. Кыймылдабайт, баарыбыз эле ашказанга киргизип атабыз, ашказанга чуркап атасың, бут сен ашказанга чуркап атасың, кол сен ашказан үчүн, көз сен ашказан үчүн деп, ушу курсагым үчүн деп, ушу эмеге жол көрсөтүп атасың дептир, тиш сен чайнап берип атасың, сен тил унутуп атасың, сас сен жутуп атасың тамак деп, бардыгы айтып атат, биз кел ушул ашказанга бардыгыбыз байкот жарыялайлы дептир. Ашказанга баарыбыз нааразы болобуз дагы, эч нерсе бербейбиз дептир. Макул деп баары келишип алат экен, ашказан кабары жок, байкуштун. Бир күн өтөт, 2 күн өтөт, 3-үчү күнү келгенде көз тунара баштайт, бут алсырайт, тил сүйлөгөнгө, тиш чайнаганга алы келбей калат дейт. Ошондо 3 күндөн кийин анан бардыгы келбей койгула, андан көрөк баарыбыз биригип эле ашказанга аракет кылайлы, биздин энергия алуу болушубуздун, биздин дайыма денебиздин сак болушунун бирден бир себепкери дагы бул ашказан турбайбы деп, кайра ашказан үчүн биргеликте иштеп калган экен дейт да. Мунун сыңары коомдо мусулмандардын абалын пайгамбарыбыз абдан сонун бир эме кылганда, бул мисал келтирген бир хадисте бир кемеде бараткан, кеменин үстү жак, асты жагындагы инсандарды элестетилет. Үстүндөгү инсандар сууга болгон муктаждыгын суудан түз эле алып, кемеден суудан алып эле ичип келе берет экен. Ал эми алды жакта палубадагы деп айтабыз, ылды жакта болгон инсандар болсо, үстү жактагы инсандардан жардам сурайт экен дайыма. Сууну алып берип койгулачы деп. Анан бир күнү өз ара сүйлөшүптүр дагы, төмөн жактагылар сүйлөшүп туруп, келгиле андан көрөк биз ушул жерден эле момунтип эле кичине бир оюк кылып тешип эле албайлыбы? Тешип ушул жерден сууну алып кете бербейли. Эмне кылабыз жогорудан сурап? Кечке сурайган уят го деп өздөрүнчө намыстанып, анан ошол кеменин түгүн тешимек болот экен. Тешсем эмне болот экен дейт. Тешиген экен дейт. Ошол кемедеги бардыгы, үстүндөгү дагы, астындагы бардыгы суудун астында чөп экен дейт. Коомдо да ошондой. Бардыгыбыз эле кеменин астында эмеспиз. Бардыгыбыз эле кеменин үстүндө эмеспиз. Кеменин астында бараткандар бар. Көрүнбөгөн аскерлер бар. Кызмат кылып аткан инсандар бар.
коомдо көрүнгөн инсандар дагы бар үстү жактан. Ошондуктан баарыбыз бири бирибиз менен эри шаркак бир туугандык сезим менен ар ким өзүмө жок мен сууну ушул жерден эле өзүм эле коюп алайын. Жок деп кээ бирки мен мусулман бир туугандарга түшүнө албаймын. Бир мамлекетте жашап туруп бул мамлекетти кабыл албайбыз. Бул мамлекеттин керек болсо бул светин да колдонбойм, тигинисин да колдонбойм деп бирок топурагында жашап атасың го. Топурактагы ошол мамлекеттики да деп туруп анан өз алдынча жок биз өзүнчө бир эме болобуз деп башкача бир мамлекет болобуз дегендей ойдо жүргөн, утопиялык ойдо жүргөн бир туугандарды көрүп угуп кээде мындай чыныгы мусулмандык бир эме назар менен караганда дагы акылсыздык канчалык кылып аткандыгын көрүп нааразы болосуң да. Эми Кудайга шүгүр альхамдулилля, макул кандай гана коом болбосун, Кудайга шүгүр бүгүн сен намаз окуганыңа тоскоолдук жок го. Сенин орозо кармап атабыз, карасаңыздар орозо кармап атабыз. Мейли карантиндик абал, бүгүн бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнө боюнча карантиндик абал. Дүйнө боюнча мен араб мамлекеттер, мусулман мамлекеттерде бүгүнкү күндө намазын ал эмес Меккедеги Каабадагы пайгамбарыбыздын мечитинде дагы бүгүн намазды ал жерде окуй албай атышат элдер. Бизде Кудайга шүгүр намаз үйдө окуп атабыз, бирөө жарым келип жок кой деп куштабай деген жок, намаз окуба деген жок, орозо кармаба деген жок. Деп аткан болсо Кудайга шүгүр дешибиз керек дагы, биз эмне кылышыбыз керек анда бул коом үчүн деп аракет кылышыбыз керек экен. Анан ошондуктан ынсабы жок, адилетсиздик назары менен же болбосо бир көрө албастык назары менен карай турган болсок, анда бир инсан деп эч качан калыс боло албайт дептир. Бир инсандын ичинде эгер көрө албастык, зулумдук деген сезимдер күч алып кеткен болсо, ал адам оорлуу бир инсан сыяктуу дейт. Ар бир нерседе бир кемчилдик издеп турат дейт. Эч качан бир пайда келтирип бир жакшы нерсесин көрө албайт дейт. Жада калса өзүнүн дагы кылып аткан ишине өзүнө дагы нааразы болот экен да. Бирок аны айта албайт. Бирок башкалардыкын кенен айтат дейт да. Бул тиги муфтиятпы, бул могул жерби, бул паланча аалымбы деп өзү аалым болбосо, илимдүү болбосо дагы аалымдын, врачтын, доктурдун же болбосо күч органынын же мамлекет башчысынын же жөнөкөй бир дыйкандын да ар биринин ишин сындайт дейт да. Андан сураган адам жок да. Сен кимсиң анда, урматтуу бир тууганым? Сен же доктур болбосоң, же молдо болбосоң, же күч түзүмүндөгү бир аскер болбосоң, же мамлекет башкарган бир күчтүү бир саясатчы болбосоң, баардыгына акылың жетип аткан болсо анда баардыгынын ишин аткар өзүң эле, анда башкасы баары эс алсын анда. Жок, андайга да барбайт. Ошондой инсандарды кээде түшүнө албай кетем. Билбейм сиздер кандайсыздар, мен түшүнө албай кетем кээде ошондой инсандарды. Бул бир оору деп айтайын. Ошондуктан айтканыбыз, сен башканын жолун эч туура эмес деп өкүм бере албайсың. Ахнаф ибн Кайс бир тууган мусулман үч нерсесине чыдоо бул бир туугандыктын укуктарынан болот деп айткан экен дейт. Бир тууган мусулмандын үч нерсесине чыдаштык. Эмнесине чыдашыбыз? Чыныгы бир мусулман Куранда келген жанагы иннамал муъминуна ихва деп айдык сабагыбыздын башында, чындыгында мусулмандар бир туугандар деген бир туугандыктын мындайча үч нерсесине чыдап койгондо, ошол чыныгы ошол момун мусулман бир тууган деген нерсеге амал кылган инсандардын катарында болот экенбиз. Биринчиси, мусулмандардын хидде деп айтабыз, жинденүүсүнө, ачууланганына чыдадык, сабыр кылабыз. Ачууланат инсан, ачууланышы мүмкүн, ооба. Сабыр кылдык, түшүндүк анын да абалын. Ушул биздин табиятыбыздан орун алса. Экинчиси, ал мусулмандардын каприз деп айтабыз, капризин чыдасак. Мисалы үчүн каприз дегенде эмне? Билбейм. Анын ар кандай көкпеттиги, ар кандай айламалы, ошого чыдаган инсан болдук. Сабырдуу болсок, оор басырыктуу болсок деген маселени айтып атабыз да. Демек, машалла, сенде мыкты мусулмандык сыпат бар экен. Үчүнчүсү, тилдин заары. Тили ачуу, ушунчалык ачуу болгон бирөө сөгүнөт, тили ачуу, ушунчалык кыйтып сөздөрдү айтат, чучугуна жеткире айтат. Ошондуктан мүмкүн болушунча ошондой билемелерде үч түрдүү, мисалы үчүн мусулмандардын ушул заасына чыдасак, иншалла биз чыныгы момун мусулмандын сыпатына ээ болгон инсандар болот экенбиз. Дагы бир өзгөчө дагы баса бере турган нерсе,
бир туугандык жөнүндө бүгүн кеп кылып атабыз. Ар сүйлөгөнүң чындык болсун, бирок ар бир чындыкты, акыйкатты ар жерде айта берүү дурус эмес деген эреже бар. Сүйлөгөнүбүз чындык болсун. Ар бир чындыкты ар жерде айта аласызбы? Биринчи ушуну сурагым келет. Мен чындыкты эч качан жашырбайм, ар жерде айта берем дегенден угам да, бирок ар жерде айта алганын көрө алган жокмун. Жери келгенде унчукпай, коркуп, же болбосо тигинтип, же басынып, же болбосо болбойт экен деп кийин өкүнгөн көп инсандарды көрдүм. Бул айтылган сөз чоң улуу аалым устаздарыбыздан айткан ошол сөзү, ар бир сүйлөгөнүң чындык болсун, жалган сүйлөбө. Бирок ар бир чындыгыңды айткан акыйкат нерселериңди ар жерде айта берүү дурус эмес деген. Эгерде душмандык кааласаң, анда жүрөгүңдөгү душмандык сага жетиштүү. Дос кааласаң, Алла Таалам сага жетиштүү. Эгерде бир инсанда сүйүү сыпаты, адамдарга болгон оң көз караштагы сыпат күч алган болсо, жакшы орногон болсо, жан дүйнөсүндө, анын табиятына сиңген болсо, ал инсандан башкалар тарабынан дагы сүйүлүүгө, башкалар тарабынан дагы жакшы бир кептер айтылып, сындалганга гана акысы бар. Эмне дегенде, демек ал адамдын башкаларга эч кандай жамандыгы жок. Башкалар ага эмнеге душмандык кылсын деп айтабыз да. Ошондуктан ушундай болууга аракет кылышыбыз керек экен. Мисалы үчүн жакшы, азиз бирөөгө белек берсеңиз же сыйласаңыз, албетте ал инсандын сүйүүсүн арзыйсыз. Бирок табияты бузук адамга сый көрсөтсөңүз, аны ошол инсанды ого бетер дагы бир өзүнүкүн, бул жөн мага белек берген жок, жөн жакшы кылган жок, мунун артынан баары бир башка бир ниети бар, мунун бузук ниети бар деген сын пикирлерди гана угасыз дейт. Аалымдарыбыз, улууларыбыз, биздин илгерки даанышман кандай сонун ата бабаларыбыз болгон. Булардын баардыгы менин сөзүм эмес, урматтуу туугандар. Ошондуктан халul mu'minul karam, момун мусулмандын абалы бул сый урматта болуусу. Дайыма сый урматта бол, берүүчү кол бол. Дайыма сендеги бар нерселердин баардыгын берүүгө аракет кыл. Сенде жакшы мүнөз барбы? Таратууга, жаюуга аракет кыл. Сенде жылмайыңкы жүз барбы? Ошол жүзүңдү көрсөтө бил бир инсандарга. Сен аны сараңдык кылып сактап калба. Сыртка чыкканда өзүңдү кыйнап, кабагыңды бүрүштүрбө. Сенде жакшы бир мүнөз болуп аткан болсо, сенде жакшы бир сөз тартуулай тургандай жөнүнөн болуп аткан болсо, сенде илим бар болуп аткан болсо, сенде байлык бар болуп аткан болсо, аны бере бил деген маселе. Төртүнчү нерсе, кызганган адам душмандык кылса, өзүн дагы момун мусулман бир тууганын дагы жок кылат экен. Хасад. Ошондуктан кызганган инсан болбойлу. Өтө оор маселе, бирок келиңиздер кызганган инсан болбойлу. Кызганбайлы. Мактайлы. Жок дегенде ичимден ушуну калы бериле дейин десеңиздер, анда жок дегенде тилим менен чыгарбай эле коеюн. Ичимде жеңгенге аракет кылайлы. Ахиреттик нерселерде эч качан ухравый деп айтабыз, ахиретке байланган нерселерде, ибадаттарда, амелерде хасад деген нерсе жок. Намаз окуп атса, бирөө намазына суктансаңыз, бирөөгө байлык берди Алланын жолунда абдан көп жоомарттагы, абдан көп жакшылыктар, сооптуу иштер бар. Сиз көрө албастык кылсаңыз дагы, бирөөгө илим берилди, илимин жайып атат, мисалы үчүн, канчалык кызгансаңыз да, бул да хасад болбойт. Жөн гана баягында орусча айтканча белая зависть деп коет. Мына ошондой гана нерсе болушу мүмкүн, ал сооп ал үчүн дуа болот. Ошондуктан хасад, көрө албастык деген нерсе дүйнөлүк нерселерде болот. Бирөөнүн алган үйүнө көз артат. Неге менде жок дейт. Бирөөнүн буюмуна, бирөөнүн автоунаасына, бирөөнүн байлыгына, бирөөнүн дагы башка нерселерине. Тагдырга ыраазычылык кылуу албетте момун мусулмандын мойнунда милдет. Мисалы, бир күнү Шамда жашаган бирөө, Мединадагы Хасан радиаллаху анху, пайгамбарыбыздын небереси, абдан жакшы кийин көчөгө чыкса, Шамдан келген бирөө аны жакшы кийинген абалда көрүп, көрө албастык кылдым дейт. Анан барып туруп, акарат сөздөр менен ага: "Карачы, өзүң ушундай болуп алып туруп, сен ушундай кийинип алдың, биздин ошо байлардын акчасын баарын сен эле жеп атасың, антип атасың, мынтип атасың" деп туура эмес сөздөрдү айттым дейт. Хасан, Алла Таалам ыраазы болсун, Алла радиаллаху анху угуп туруп, анан мага
жардам колун узатты дейт. Эч нерсе деген жок. Жөн гана жардам берди дейт. Мен де кийин уялдым, айткан сөздөрүмө бушайман болдум дейт. Бүгүн канчалаган сөз айтылды, балким канчалаган ушул сыяктуу пикирлер, ойлор тияка бияка тарап кетти, барып өзүн айта албасак да артынан ушак айын кылдык. Келиңиздер, Рамазан айындабыз. Кечирим сурайлы. Келиңиздер, Алла таалам кыяматта жанагы муфлис деп айтабыз, банкрот болгон инсандардын катарында болуп калбайлы. Муфлис деген ким? Банкрот деген адам окуясы келет хадисте. Бул дүйнөдө намаз окуп толук, орозосун кармап толук, зекетин толук берип, ажыга барып бүт баарын орундатып кыяматка барат экен. Аллахтын алдына барып, Аллахым мына мен алдыңа келдим дейт экен дагы. Бир учурда мына деп бейишке келемин го деп ойлоп отурса, ошол жерде бир топ инсандар келип, бул инсанда биздин акыбыз бар, биз акысы өтүп калган бизге. Эмне болду десе, менден карыз алып бербей койгон. Мени жүрөгүмдү ортуп койгон, мени тарынтып койгон, мени ушактап коюптур, мени жалаа жаап койгон менин артыман. Бардыгы мындан топтогон сооп алып барган намаздын, орозонун соопторун сурайт экен. Ошентип алып отуруп, мында эч бир ибадаттын бир да сообу калбай калат экен да. Ошондо менде калбай калды, Аллахым, эч бир нерсем калбай калды. Эмне кылам десе, бизде дагы кала тургандарыбыз бар дейт экен. Анда биз айтайлы Аллахым дептир. Бизде тиги бул дүйнөдөн алып келген күнөөлөрүбүз бар. Ошол күнөөлөрүбүздүн мойнуна алсын деген экен дейт. Ошол мойнуна алганда мына чыныгы банкрот ошол деген экен. Ошондон келиңиздер, Рамазан айындабыз. Кечиримдүүлүк, бири-бирибизди балким дуа менен, жакшылыктар кылып, белек беришүү менен, акыңдадал кыл деп кечирип коюңуз деп кечирим сураганга аракет кылып, көңүлүнө алганга аракет кылсак жакшы болот иншалла. Жардам колун узатуучулардан болойлу. Жамандыкты аткарганга эмес, балким жамандыгын көрө билген инсан болойлу. Жамандыкты аткарган инсанды көрөбүз биз да көбүрөөк. Паланча түкүнчө дейбиз, жамандык кылыпты дейбиз. Ошолорду жаман көрүп калабыз. Жок, анын жаман адамды эмес, балким жамандык кылган амалын жек көрөйлү. Мисалы үчүн бирөөнү урган болсо, уруу деген амал, бирөөнү сөккөн болсо, сөгүү деген жорук, бирөөнү ушактаган болсо, ушактоо деген нерсени жаман көрүп жек көрөйлү. Адамды эмес. Адам эртең бир мүдүрүлбөс, болбойт, эртең мүдүрүлүп калышыбыз, биз деле мүдүрүлүшүбүз мүмкүн. Биз деле бир жерге болсо, бир жерге барып күнөө иш кылып коюшубуз мүмкүн. Биз деле бир жерге болсо, бир жерде болуп, туура эмес нерселерге себепкер болуп калышыбыз мүмкүн. Ошондон урматтуу туугандар, келиңиздер, биз андайлардан болбойлу дагы, мүмкүн болушунча жамандыкты аткарган инсанды эмес, балким жамандыгын көрө билген инсан болойлу. Бул жерден дагы адамдардын сүрөттүү сырткы келбеттери анын жүрүм турумунун кээде тескери бир образын көрсөтөт экен. Жүрүм турум сүрөттөр бар. Адам бир сүрөт бар, өтө сонун сүрөт бар. Түзүлүш бар, турпат бар. Мыкты, мулайым, сонун көрүнөт. Үйүнө кирсе эле тиран. Балдарынын алдында, жубайынын алдында эле бир зомби. Көчөгө чыкса эле бир момун. Ушуну айткым келет. Же тескерисинче, үйүндө мыкты, көчөгө чыкса эле бир зөөкүр. Сүрөттөр биздин кээде жүрүм турумдун тескерисин көрсөтүп коюшу мүмкүн кээде. Бирок чыныгы момунда кандай болсоң ошондой көрүн, кандай көрүнсөң ошондой бол деген Жалалдин Румийдин айткан сөзү биз үчүн эреже. Эгоизм, эгоцентризм, нарциссизм ахиретке ишенбеген инсандын бир көрүнүштөрүнөн. Ошондон биз эгоисттик бир мамиледе, өзүн гана ойлонгон инсан, мисалы үчүн өзүнүн гана кызыкчылыгын жогору койгон инсан болбойлу деген нерсе. Алла таалам жакшы айткан. Бисмиллахиррахманиррахим. Алла тааланын жибине, ынтымак деген жибине бириктиле. Бөлүнүп жарылбагыла. Алла тааланын силерге берген неаматтарын, белектерин эскербейсиңерби? Кечөө эле душман элеңер, кечөө эле бириге албай турган инсандар элеңер. Аус менен Хазрач кылымдар бою согушуп келген эки чоң уруу болгон. Пайгамбарыбыз Мединага барышы менен, сахабалардын барышы менен эки кылымдардан бери согушуп келген уруу эмне кылды? Бир тууган болду. Ошол
нерсени айтуу менен не кылып атат? Фасбахтум би ниъматихи ихвана. Алла Тааланын исламдын, диндин берген жакшы неаматы менен, белеги менен бир тууган болдуңар деп атат. Ошондуктан урматтуу туугандар, бир күнү Шас ибн Кайс аттуу еврей, Аус менен Хазрач эки чоң уруу, жана айтып өткөндөй Мединада чоң уруулар болгон. Булар кылымдап согушуп келген, исламдын берекети менен булар бир тууган болуп калды. Ошол бир тууган болуп олтурса, еврейлер ал убакта мусулман боло элек. Анан ушуна душмандыгы күчөп, көрө албастыгы күчөп, өтүп бараткан жерден бара жатып, алардын бир туугандыгын көрө албастан бир кичине жаш баланы чакырып келип, алардан бирөөнү, эгерде алар бириксе, анда биз бул жерде жашай албай калабыз деген коркунуч менен Буас деген ошол ал убакта да жеңүү да, бири-биринен жеңүү күндөрү, уруулардын күнүн эстетип кой деп бир жаш балага чакырып, ошол топко барып оку дейт да. Ошондо Аус менен Хазрач ошондо айтат: "Ой, жок, биз жеңгиле" десе, "Жок, ал убакта биз жеңгенбиз" дейт Хазрач чыгат. Айтат: "Жок, биз жеңгенбиз, биздики күчтүү болгон" деп. Мусулман урушуп, акыры курал деп куралдарына чуркай баштайт. Ошол учурда пайгамбарыбызга жетет бул кабар. Пайгамбарыбыз дагы ушинтип кайрылат: "Я машарал муслимин, о мусулмандар тобу, Аллах, таң калам" дейт. "Мен дейт силерге абида вал жахилияти ва ана байна азхуркум. Мен силердин алдыңарда караңгылыктын, ошол илгери таштап койгон жахилияттын убагындагы көрүнүштөрүңөрдү кайра жандандырсын деп келип олтурам араңарда" дейт. Бадан хадакумуллаху лислам. Силерди Алла Таалам исламга, динге чакыргандан кийин кайра караңгылыктын туңгуюгуна кирип кетсин деп келип олтурам бул жерде деп жинденет кадимкидей. Анткени Алла Таалам силерге дейт: "Акрамакум бихи", ошол иман деген нерсени сый кылып бербедиби? Ва ката бихи анкум амрал жахилия. Силердин ушул исламдын, диндин, ыймандын берекети менен, шарапаты менен силерде караңгылыктын калдыктарына калган ар кандай зөөкүрлүк, душмандык, көрө албастык жана башка нерселердин баарын жок кылбады беле? Ыймансыздыктын түпкүрү баткагынан чыгарбады беле? Куфурдун. Ва аллафа бихи байна кулуб. Силердин араңарда жүрөгүңөрдө бир туугандык сезимди күчөтпөдү беле? Кайра эми артка кайтасыңарбы деп катуу эскертип айткан экен. Ошондо тигилер өкүнүп, чындыгында кайра кечирим сурашып, бир тууган болуп калышкан дейт да. Ошондуктан биз сөздөрүбүздө мусулмандар арасында бир туугандык жөнүндө, ал эмес башка ишенимдин ээлерине дагы, мусулман эмес, христиан, атеист, юдай, же болбосо буддист жана ким болбосун, башка ишенимдин ээлерине дагы көтөрүңкү болойлу, сабырдуу болойлу, сезимдер, диалог деген мамиле кылышыбыз керек деген сөздөрдү айтып келебиз да. Бирок иш жүзүнө келгенде, болор болбос нерселерден айынан бири-бирибиз менен келишпестик, душмандык сезимдерине алдырып, жеңдирип коюп атабыз. Эмне себептен? Бардыгыбыз эмес, эмне себептен? Себеби биз жараткан Алла Тааланын бизге берген динин, жиберген пайгамбарын жакшы түшүнө албай атабыз го деген ой келет. Биз Куранды мечиттин ичинде, үйлөрүбүздөгү мукабалар менен, оған китеп текчелерибизде гана таштап койгон жокпузбу? Чындыгында бир туугандык деген сезим таптакыр башка нерсе экен. Мухажир деп Меккеден көчүп барган мухажирлерди ансар деп Мединалык ансарлар кантип тосуп алды эле? Эстеп көрүңүздөрчү. Алар эмне нерсе болсо, экөө болсо бирөөнү бергенге аракет кылды. Үйүнүн жарымын беришти, байлыгынын жарымын беришти. Кээ бирлер айтты: "Мынакей мен 2 үй менен барды, аялым бар. Бирөөсүн ал дегенге чейин барышты го." Бирок Меккенин мухажирлери деле: "Жакшы экен, бериле анда, алып келип жашайлы. Ой, сонун болбоду, бекер нерсе келип калды" деген жок да. Жөн алар да ушинтип айтты. Бизге андан көрөк рахмат силердин сыйыңарга, бизге жөн гана базардын жолун көрсөтүп деди. Алардан келген нерсе бул сый, булардан дагы кайтарымдуу болгон нерсе жок да бул болду. Ошол нерсе буларды кармады. Эмне дегенде, мустагни, булар кажетсиз, муктаж болгон жок, бир гана Аллага муктаж болушту булар. Бүгүн биз инсандардын колун карап атабыз. Үмүт менен карайбыз, качан бирөө келип жардам берип коет экен дейбиз. Мамлекеттин көзүн карайбыз, жардам бериш керек деп милдет кылабыз. Мен мамлекетке эмне кылдым деген сөздү койбойбуз кээде. Макул. Динибиз үчүн эмне кылдык, мисалы үчүн биз. Ошондуктан урматтуу агайын туугандар, келиңиздер. Бүгүнкү сабак аркылуу дагы мен жалпыңыздарга, жалпыбызга
Алла Тааладан ынтымак, биримдик, ынтымакты, бир туугандыкты каалап кетемин. Бир денебиз, бир денедей болойлу. Ошол дененин эгерде бир жери ооруп калган болсо, башка жери сезет дегендей. Же болбосо бир туугандар, мумун мусулмандар бир тууган бири-бирин дайыма колдоп турат. Бир имараттын койгон жанагындай кирпич сыяктуу. Ар бири өзүнчө бир эмени толуктап турат. Ошондой эле ар бир инсан өзүн кичине көрбөсүн. Ар бир улут да өзүн кичине көрбөсүн. Ар бир мусулман жараткан Алланын алдына кылган жакшылыгы, ибадаты менен, таквалыгы менен улук болот. Боюнун чоңдугу менен, байлыгы менен, күчтүүлүгү менен, илимдүүлүгү менен эмес экен. Илимдүү десеңиз, шайтан лаанаты, иблис да өтө илимдүү болгон экен. Эгер илим фазилет десеңиздер, албетте фазилет орду бар, сөз жок. Бай десеңиздер, пайгамбарлар да мыкты байлардан болгон, кээ бирки Сулайман пайгамбар бийлик да берген, байлык да берилген. Ал эми Карун деген чыккан убагында өтө бай болгон, бирок бул адам байлык куткарган жок да мунун ахиретін. Бийлик десеңиздер, бийлик дагы эң негизги чече турган нерсе эмес. Ошондуктан негизги чече турган нерсе кандай гана инсан болбойлу, жүрөгүбүздөгү кичинекей ошол сүйүү деген сезим, инсандарга болгон сүйүү сезимибизди жогору тутуп, аны алдыга коюп. Алла субханала таала бардыгыбызды өзүнүн исламдын жолунда, түз жолунда бир тууган кылган болсун. Могул жакшы бир китеп бар. Дагы мен ар бир эмемде китептерди эме кылайм. Асыл адамдын сапаттары деген китеп бар. Колумдагы китеп бир аз эскирип калды, бул дагы Дилазык басма үйүнөн чыккан. Ушул жерде бир туугандык жөнүндө абдан сонун берген. Куран аяттар менен, хикаялар менен, айтор кыскасы, мисалы бир жерден бир эмесин окуп берейин. Эгер Алла Тааланын ырайымына туш болгон бир аалымдын айткан сөзү, эгер Алла Тааланын ырайымына туш болгон мол түшүмдүү даракка айлангыңар келген болсо, токойдун арасынан өнүп өскүлө дептир. Чыккыла. Жалгыз калсаңар, Алла Тааланын ырайымына туш болбойсуңар. Соолуп кургап калышыңар мүмкүн. Жалгыз ал эми токойлуу жерлерге Алла Тааланын ырайымы сөзсүз түрдө түшөт да, ошондо силер да андан толук пайдалана аласыңар деген экен. Жогоруда маалымдагандай эле адам баласы коомго муктаж абалда жаратылган. Туура коомсуз эч жака бара албайбыз, жалгыз жашай албайбыз, урматтаган туугандар. Жалгыз жашаган адам төрт тараптан кол салган каршыларга жем болуп калышы толук ыктымал. Эң өкүнүчтүүсү шайтандын уулуу окторуна төшүн тосуп берген куурчакка айланып калышы мүмкүн. Ошондуктан жалгыз жашоодон алыс болуп, коом менен, мамлекет менен, мусулмандар жамааты менен тыгыз байланышта болууга аракет кылышыбыз керек. Бул өзүнчө бир туугандыктын жамаатта берекет бар дегендин бир белгисин айткысы келген нерсе. Андан кийин Суфьян ибн Уяйна мындай дейт: адамдар бир жерге чогулуп Алла Таала жөнүндө сүйлөшүп баарлашса, шайтан жана дүйнөнүн азгырыктары ал жерден алыстайт экен. Шайтан дүйнөгө мынтип кайрылат экен. Мына бул адамдардын эмне кылып жатканын көрүп жатасыңбы дейт. Анда дүйнө, сен аларга азыр жакындаба. Бул жерден кеткенден кийин мен аларды бири-бириден кармап өз колуңа тапшырам деп аны сордот экен. Ошондуктан Алла Тааланын ырайымы биздин биримдик ынтымагыбызда. Тарыхка кылчайып карек оодура турган болсок, дээрлик бардык жакшылык иштердин чечимдери биргелешип кылган иштерде натыйжасында болгон. Пайгамбарыбыз сахабалар менен биргелешип, кийинки доордо халифалар, андан кийинки доордо дагы падышачылыктар, халифалар деп бүгүнкү коомубузга чейин. Ал эмес биздин ата бабаларыбыз деле тарыхта. Мисалы үчүн ошол эле жомокторубузда деле, элдик жомокторубузда деле бир кичинекей эмени сындырып койгон оңой, анан бириктирип туруп чийлерди алып келип бир берген учурда жомокто билгендей эч ким сындыра албайт дейт. Биз деле бир болсок, ынтымакта болгон болсок, бөлүнүп жарылуу деген эгерде ихтилафу уммати рахматун дейт. Илим негизинде, акыйкатка жетиш үчүн илимдин негизде, нафска алдырбастан туруп бир илимий негизде акыйкат үчүн деп күрөшүп, пикириңди айтып, Курандан далилиңди айтып, бул жактан далил, сен жамансың, сен тозак барасың эмес, тескерисинче илимий негизде талаш тартыш болсо, бул пайгамбардын үммөтүнүн бир мээрим, Аллахтын мээрими. Ал жерде илим бар, жакшы нерсе бар. Кара
баягында күч менен эле келип, сен не мен жөнүндө айтып койдуң деп анын тумшугун түздөй турган деңгээлде аны барып коркутуп, үркүтүп, анан бул адам тозокко бара турган адам, бул адам кафыр, бул адам мунафык, булар тиги деген нерсеге чейин эмес. Балким илимий негизде боло турган болсо бул жакшы нерсе. Бирок ал деңгээлге жеткенге чейин келиңиздер биз карманып жөн гана ээрчийли. Бизди бүгүн баштап аткан Кудайга шүкүр аалымдарыбыз бар. Баштап аткан мамлекетибиз турат, Кудайга шүкүр муфтиятыбыз турат. Шунун баардыгына колдон келишинче моюн сунуп жашасак, иншалла кыяматка барганда да мынтип айтабыз. Аллахым, биз ушул аалымдардын сөзүн уктук эле. Биз ушул муфтиятыбыздын сөзүн уктук эле. Ошо менен келдик дегенге дагы эмне болот экен? Жөнөкөй инсандар үчүн бул жеңил нерсе болот экен иншалла. Мен келбесем да силер менен биргемин дегендер, булар нур жайган ошол казынанын кадырын биле албаган инсандар. Жүрөгүм силер менен деп, бирок денеси менен бирге болбогондор. Мен силер мененмин деп коет жөн гана сөзү менен, бирок кошулбайт эч кандай коомдук иштерде, диний иш аракеттерге, мейли кандай гана мындай айтканда эл менен болгон иш чараларга четтебей эмес, бир гана сынчы болот, бирок жүрөгүм силер менен. Бул дурус эмес. Ошондон биз жүрөк менен да, дене менен дагы бир болгонго аракет кылалы. Алла субханала таала бүгүнкү сабагыбызды берекелүү кылган болсун. Баарыңыздарды өзүнүн мээримине бөлөгөн болсун. Дагы нечендеген Рамазандын түндөрү бар, күндөрү бар. Ошол күндөрүн эсен аман, сак саламатта оорубастан өткөрүүнү насип кылсын. Алла таалам эки дүйнөнүн бактылуулун жалпыбызга берген болсун. Ал эми биздин ошол күндө болуп аткан сабактарыбызга баарыңыздарды күндө ушул 22 саат 30 мүнөттө күтөбүз. Жана жалпыңыздарга ийгилик каалап кетмекчибиз. Амин. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасанатан ва кина азабан нар. Бирахматика архамар рахимин. Амин. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.